АКШ Москваны багынта албай айласы кетип турган чагы жаңы санкциялар АКШ Москванын өзүнө багынта албай айласы куруп жатканынан кабар берет. Бул тууралуу Орусиянын Вашингтондогу элчилиги билдирген РИА Новости жазды. Шаршемби күнү АКШ Орусиянын 635 жаран үчүн визалык чектөө киргизди. Алар Украинанын бүтүндүгүнө кооптулук жаратууга, Донбасстагы абактарда адам укуктарын бузууга айыпталууда. Ойдон чыгарылган жана негизсиз айыптоолор санкциялардын баркын кетирип Вашингтон Москваны өзүнө багынта албай айласы куруп жатканынан кабар берет. Башкаруучулар Орусияга каршы санкциялар өздөрүн жабыркатып жатканына көңүл буруп коюшса болмок деп айтылат элчиликтин Telegram каналында. Украинаны демилитаризация жана денацификациялоо боюнча атайын операция башталгандан кийин Батыш Орусияга каршы санкциялык басымын күчөттү. Чектөө чаралары өзгөчө банк сектору менен жогорку технологиялык продукциялардын жеткирилишине багытталган. Европа Москванын энергетикалык ресурстарынан көз карандылыкты азайтуу тууралуу маселе байма-бай көтөрүлүп жатат. Мунун баары АКШ менен евро биримдики экономикалык көйгөйлөрдү жаратты. Себеби күйүүчү май менен азык-түлүк продукциясы кескин кымбаттап кетти. Кремль санкцияларды экономикалык согуш деп сыпаттап, окуянын мындай өнүгүшүнө даяр болгонун белгиледи. Украина тынчтык сүйлөшүүсү боюнча өз сунушун айтты. Украина Орусия менен тынчтык сүйлөшүүнү Мариупольдо өткөрүүнү сунуштады. Украин делегациясынын жетекчиси, президенттин жардамчысы Михаил Подоляк Киев сүйлөшүүнүн алдын ала шарт койбой өткөрүүгө макул экенин билдирген. Делегациянын дагы бир өкүлү Давид Арахамия Телеграмга жазгандай, алар аскердик гарнизонду жана жайкын тургундарды чыгарып кетүү үчүн Мариупольдо орус тарап менен жолугушууга даяр. Бул сунушка Москва азырынча жооп кайтара элек. 20 апрелде Мариупольдон жайкын тургундарды чыгарып кетүү жараяны ишке ашкан жок. Бул тууралуу Украинанын вице-премьер-министри Ирина Верещук билдирип, бул үчүн орус тарапты айыптады. Шаршембиде эки тарап жайкын тургундарды чыгарып кетүү үчүн гуманитардык коридор түзүүгө макулдашкан. Украинанын президенти Владимир Зеленский Мариупольдогу кырдаал начарлап жатканын билдирди. Анын айтымында, курчоодогу шаарда миңдеген аскер жана жайкын тургундар бар. Эл чындыкты билсин.